Дәурен, билесиңби, биздин иште мага көбүрөөк жакканы биздин коноктордун келген өлкөлөр тууралуу жаңы нерселерди билүү мүмкүнчүлүгү. Мен сени толугу менен колдойм. Мисалы, Сербия малина өндүрүү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири экенин билесиңби? Бул абдан кызыктуу. Ошондой эле алардын ашканасы да чыгарган продукциясы сыяктуу эле бай жана ар түрдүү деп уккам. Туура айтасың, серб ашканасы чындап эле ар түрдүү. Ал Балкан, жер ортолук деңиз жана чыгыш Европа ашканасынын салттарын камтыйт. Бүгүн биз мунун бардыгы тууралуу биздин коноктордун аркасында көбүрөөк билүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Биз Сербиянын Казакстандагы элчиси Владимир Йовичичти чоң кубаныч менен тосуп алабыз. Ошондой эле анын керемет жубайы Маринаны. Келгиле таанышууга өтөлү. Урматтуу коноктор, биздин ашканага кош келиңиздер. Тамак жасоо жана дипломатиядан баштап ар кандай темаларды талкуулаганга чейин бүгүн эмне жасай турганыбыз тууралуу айтып бериңиздер. Мен сүйлөшүү бөлүгүндө болом. Ал эми бүгүнкү программанын эң маанилүү бөлүгүн менин жубайым аткарат. Билесиздерби, эл арасында айтылат. Эгерде күйөөсү баш болсо, анда аялы моюн. Тамаша айтсам да, биз бүгүн 2 серб тамагын жасайбыз. Аларды даярдоо өтө жөнөкөй. Жалпысынан серб ашканасына көптөгөн маданияттар таасирин тийгизген. Так ошондой Казакстан сыяктуу. Анткени Сербияда ар кайсы маданияттардын, жер ортолук деңиздин, Византиянын, Грециянын, Оспон империясынын жана Германиянын кесилишинде жайгашкан. Ооба, бай тарых жана маданият чындап эле таасирдүү. Сербиянын Казакстан менен дагы бир окшоштугу бул эт азыктарынын ар түрдүүлүгү. Бирок бүгүн биз тез жана жеңил тамактарды тандоону чечтик. Бул серб кукуруз наны, адатта сыр менен даярдалат жана аны проя же проера деп аташат. Сырсыз да даярдаса болот. Ошондой эле серб салатын жасайбыз. Бул салат Сербия ашканасына түрдүү маданияттардын таасирин чагылдырат. Анын курамы Болгария, Греция, Түркия жана башка жер ортолук деңиз өлкөлөрүнүн ингредиенттерине окшош. Айырмасы майдын түрүндө жана салатта сырдын болушунда. Абдан сонун, баары түшүнүктүү. Тамак жасоого киришердин алдында колгаптарды кийели. Сиздерге бир суроо. Камера алдында биринчи жолу тамак жасап жатасыздарбы? Ооба, бул биздин алгачкы тажрыйбабыз. Андай болсо сиздерди кызыктуу процесс күтөт. Келгиле баштайлы. Биринчи кадамыбыз эмнеде? Салат менен баштайбызбы? Ооба, салаттан баштайлы. Келгиле, помидорлорду туурайлы. Канча помидор керек болот? 2 даана жетиштүү болот. Мейли. Мен башка жакшылчаларды туураганга жардам берсем болот. Сонун, сиз бир таттуу калемперди туурап берсеңиз, мен бадыраңдын кабыгын арчыйм. Биз эмне кылалы? Алгач жумурткаларды чагалы. Бизге 3 керек болот. Сизден сурасам болобу? Сиздер Казакстанда канча убакыттан бери жашап жатасыздар? Бул биздин биринчи жыл. Биринчи жылыңыздарбы? Ооба, мен бирдин айында келгем. Быйыл кышты экинчи жолу өткөрөм. А менин үй бүлөм Башоона айында көчүп келди. Алар үчүн бул жакта биринчи кыш болот. Климат менен алгачкы таанышуу болуп жатыптыр да. Ооба, Марина мен келгенде башында кыска сапарларда келип турчу, бирок бул туристтик мүнөздө эле болгон. Бул жерге жашаганга көчүп келүү таптакыр башкача.
Астана тууралуу алгачкы таасирлериңиз кандай болду? Мен буга чейин эле ушул региондогу өлкөлөр, анын ичинде Казакстан менен иштеген департаментте иштегем. Ошондуктан бул жерге келишим мен үчүн толук күтүүсүз болгон жок. Жакшы даярдангам. Бирок пландар ишке ашыра баштаганга чейин гана идеалдуу деп эсептелет эмеспи? Бул жерде кышында жашоо мен күткөндөй эмес экенин сезүүгө туура келди. Бирок калган бардык нерселер, жумуш, адамдар менен байланыш абдан сонун болду. Бул жактагы адамдар абдан жылуу мүнөздүү, балдарга жана үй бүлөлүк жашоого шарттар жакшы. Ошондуктан жалпы таасирлерим абдан сонун. Муну угуп кубанычтабыз. Билесизби, сиздин көптөгөн кесиптештериңиз дипломатияны үй бүлөлүк иш деп айтып келишет. Сиз буга кошуласызбы? Мен толугу менен кошулам. Ал муну сөзсүз тастыктайт. Ооба, үй бүлө толугу менен башынан аягына чейин бул ишке катышат. Ошондой эле бул ишти үй бүлөлүк көчмөн жашоо деп айтса болот. Жайгашкан жерди тез-тез өзгөртүүгө туура келет. Азыркы жашооңуздар кандай өтүп жатат? Казакстандагы жашоо кандай болуп жатат? Мен айткандай мага абдан жакты. Анткени биз сериктер үчүн Казакстан дос өлкө болуп эсептелет. Саясий жактан гана эмес, жалпы алганда. Биз сиздерди дос катары кабылдайбыз. Биздин өлкөлөр ортосундагы аралык жана айырмачылыктарга карабастан маданий жана социалдык жашоодо көп окшоштуктар бар. Андан сырткары өлкөлөр ортосундагы мамилелер өтө жылуу. Ал эми мындай мамилелер бар жерде иштөө кыйла жеңил болот. Кесиптештер менен байланышта дагы. Бирок бул менин бул жактагы тажрыйбам. Марина дагы өз таасирлери менен бөлүшсүн. Бул жерде абдан кызыктуу. Мен бул жерге бирдин айында келгенимде баары калың каардан улам таптакыр башкача көрүнчү. Аба ырайы да өтө суук болчу. Бирок жайында көчүп келгенде баары абдан кооз жана жаркын болуп көрүндү. Мага бул жак абдан жакты. А бул жердеги адамдар абдан жылуу мүнөздүү. Айрымдары сырткы көрүнүшү боюнча жабык көрүнгөнү менен чынында өтө боорукер жана ачык. Бул жумуштагы эң оор нерсе үйдөн алыс болуу. Ошондой эмеспи? Ооба. Сиздер сагынасыздарбы? Азырынча анчалык сагынган жокпуз. Себеби биз жакында эле келдик. Бирок кийинчерээк сөзсүз мекенибизди сагынышыбыз мүмкүн. Бирок билесиздерби, көбүнчө үй бүлөң кайда болсо, үй ошол жерде. Ошондуктан эң негизгиси биз баарыбыз чогуу болушубуз маанилүү. Казакстандын башка жерлерине барганга мүмкүнчүлүк болду эле, Астанадан тышкары. Ооба, албетте биз саякаттадык. Кызыктуу жерлер болдубу? Биз жолдошум экөөбүз Павлодарга, Баянауылга бардык. Бул кызыктуу сапар болду. Баянауыл абдан сонун. Биз чыныгы казак боз үйүн көрдүк. Бул унутулгус тажрыйба болду. Сиздер казак көчмөндөрүнүн жашоосу тууралуу көбүрөөк билдиңиздер. Туура айтасыз. Эми жумурткага ун кошолу. Айтмакчы, сиз туура белгиледиңиз. Дипломатиялык жашоо бул көчмөндүк жашоонун бир түрү. Бул чындык. Салат даярдалып жатканда сурасам болобу? Бул идиштин ичинде эмне болуп жатат? Биз сыр менен проя даярдап жатабыз. Бул майрамдарды дайыма даярдалуучу салттуу жүгөрү наны. Байыркы рецептте камырга суу жана ун гана кошулат. Себеби ал убакта эл тамакка көп кошулмаларды кошо алышчу эмес. Бирок биздин рецепт заманбап версия. Биз кадимки буудай унун жүгөрү унунун жанында кошобуз. Ошондой эле өсүмдүк майын, көптүргүч, жумуртка жана сырдын кесиндилерин колдонобуз. Азырынча бул жерде сырдан башкасынын баары бар. Мен сырды жакшы көрөм. Бул Сербиядагы абдан популярдуу рецепт го. Ооба, аны ар жерде жасашат. Аны каалаган жайдан тапса болобу? Ооба, прояны нан дүкөндөрүндө да кездештирүүгө болот.
Форманын чети жабышып калбашы үчүн аны майлап коюу керек же пергамент кагаз колдонсок болот. Электр мешти 180-200 градуска ысытып, анан форманы киргизүү керек. Проя 30 мүнөттөй бышат. Сонун биз менен ошондой эле көрүүчүлөрүбүз менен Сербия тууралуу бир нерсе бөлүшө аласызбы? Өлкө жөнүндө кызыктуу фактыларды айтсаңыз. Маселен, мен сиздердин борбор кала Европадагы эң байыркы шаарлардын бири экенин билем. Сербия Балкан жарым аралынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан жана көптөгөн өлкөлөр менен чектешет. Бул Казакстандын Борбор Азиядагы жайгашуусуна окшош. Сербия көп нерселерди башынан өткөргөн. Биздин тарыхыбыз абдан татаал. Азыр болсо биз аймагыбыздын өнүккөн борбор болууга аракет кылып жатабыз. Айрыкча экономика, инвестициялар жана заман бапташуу боюнча. Белгилүү адамдар тууралуу айтсак, сиздер албетте атактуу теннисчи Новак Джоковичти билесиздер. Ал серб мүнөзүнүн жүзү деп айтсак болот. Ошондой эле Никола Йокич деген белгилүү баскетболчу бар. Ал улуттук баскетбол ассоциациясында 3 жолу эң баалуу оюнчу деп таанылган. Экономикалык жагынан биз туристтерди маданиятыбыз жана көрүүчүлүк жерлерибиз менен тартууга аракет кылып жатабыз. Сиз белгилегендей, Белград Европа тарыхында байыркы калктуу борборлордун бири болуп саналат. Мен Белград бир көргөндө эле сүйүп кала турган шаар эмес деп айтар элем. Кээ бирлери балким мени менен макул эмес. Бирок убакыттын өтүшү менен аны жакыныраак таанып, андан кийин бул шаарды түбөлүккө сүйүп каласың. Eventually fall in love and sticks with you. It has sort of a grit and it has sort of like, adaptability because Анда өзгөчө бир нерсе бар. Билесизби? Белград 40тан ашык жолу кайра курулган. Анткени ал жерде кылымдар бою көптөгөн согуштар болуп келген. Рахмат, абдан кызыктуу болду. Мен жашылчаларды тазалап туурап койдум. Эркектер ушундай кылышы керек да. Эми татымаларды кошуу керек. Марина, салатты аралаштырсам болобу? Албетте, аралаштыра бер. Болуптур, уруксат берди. Эми зайтун майын жана тузду кошобуз. Тузду үстүнө эле себелейм. Анан май куям. Эмне чыкпай жатат? Капкагын ачуу керек. Баары бир чыкпай жатат. Ооба, эми чыкты. Абдан жакшы. Көрдүңөрбү, бул жерде башкы ашпозчу мен эмес, аялым. Чыныгы, шеф. Туура айттыңыз. Эми тамакты мешке салууга убакыт келди. Ооба. Абдан жакшы. Бул эң маанилүү учур. Ооба, жыйынтыгын көргүбүз келип жатат. Тамак болжол менен 30 мүнөт бышырылат. Андан кийин аны дасторконго кое алабыз. Жакшы. Сыр кошулган пирог бышып жатканда, серб ашканасы тууралуу кызыктуу фактыларды бөлүшө кетейин. Сербиянын тоолуу ландшафты дыйкандарга ой кармоонун ордуна эчки, кой жана чочко багууга мүмкүнчүлүк берет. Бул тандоо салттуу серб ашканасын түзүп, анда эт тамактары жана эчкинин же койдун сүтүнөн жасалган сүт азыктары басымдуулук кылат. Мындай жөнөкөй жана тоюмдуу тамактар адамдарды жылытып, тамактануу ортосундагы убакытты узартууга жардам берет. Серб тамактарынын көбү православдык майрамдар менен байланышкан. Мисалы, Пасха майрамында атайын нандын ичине тыйын салынып бышырылган чечница даярдалат. Үй бүлө мүчөлөрү аны бөлүшүп, бири-бирине бакыт тилешет.
Серб ашканасындагы сүйүктүү жана салттуу тамактардын бири гибаница. Бул жука камырдан жана көп сырдан жасалган жөнөкөй пирог. Сербиялык ашкананын 1913-жылкы китебинин автору София Максимович гибаницанын 17 түрдүү рецептерин камтыган. Бул пирогко мак, алча, савис, капуста, шпинат, ашкабак жана манка кошулуп жасалган популярдуу түрлөрү бар. Салт боюнча гибаница от мешинде бышырылган. Сербияда ар кандай этностук топтор жашайт. Ар бири өзүнүн кулинардык салттарын кошкон. Мисалы, Воеводина аймагында венгрлер, словактар жана румындар чогуу жашап, алардын рецептери жергиликтүү тамактарга таасир эткен. Аларга шукле жана ар түрдүү кошулмасы бар майда токочтор кирет. Демек биздин тамактар даяр. Биз баарын даярдап көрүүчүлөргө жыйынтыкты көрсөтүүгө даярбыз. Менимче баары абдан сонун чыкты. Сиздер кандай ойлойсуздар? Түстөрдүн кооз палитрасы. Эми дасторконго отуруп, бул даамдарды таттуу убактысы келди. Албетте. Жана мындан ары сүйлөшүүбүздү чай ичүү менен улантабыз. Сиздерди дасторконго чакырабыз. Демек биздин салат жана тамак даяр. Баштайлы. Ооба, баштайлы. Сиздерге салып берейин. Рахмат, тезирээк таткым келип жатат. Абдан даамдуу. Проя өтө даамдуу, ушунчалык жумшак, ооздо эрип кетет. Мага аябай жакты. Мага сыр бар экени дагы жагат. Ооба, жумшак, бирок сырды сезүүгө болот. Ошондой эле прояны эт менен дагы даярдаса болот. Демек, толтурма катары кошууга болот. Ооба, толтуруу менен эксперимент жасасаңыз болот. Чоң рахмат, баары абдан жакты. Муну негизги тамак катары же закуска катары күнү-түнү берүүгө болот. Башында проя жүгөрү наны катары болгон, азыр болсо толук тамакка айланды. Айтмакчы, сиздерге чайга десерт сунуштайлы. Бизде бул жерде таруудан жасалган чизкейктер бар. Бул улуттук казак даамы. Таруу байыркы убактан бери казак улуттук ашканасында кеңири колдонулат. Жана ден соолукка абдан пайдалуу. Бул казактарга катуу климаттык шарттарда энергиялуу болууга жардам берип келген. Бул сиздерге чайга сонун десерт болот. Десерт жакса керек деп ойлойбуз. Сиздерге кандай таасир калтырды? Мага жакты, оор эмес, текстурасы абдан жакшы, назик. Жана анын ичинде тарууну сезүүгө болот, туурабы? Ооба, албетте. Чайга сонун айкалышат. Пайдалуу жана сонун десерт.
Бизде сүйлөшүүнү улантууга мүмкүнчүлүк бар. Өз кесиптик жолуңуз тууралуу айтып берсеңиз жана сиздердин таанышууңуздар тууралуу. Дипломатия сизге кандай таасир этти, Жавович айым? Алгач биринчи суроого жооп берейин. Мен Казакстанда иштей баштаганда бул аймак менен кесипкөй түрдө тааныш болчумун. Биздин департамент Борбордук Азия жана Орусия менен иштеген. Мен үчүн күтүүсүз болгон жок. Мунун алдында түштүк жана Түндүк Америка боюнча департаментте иштеп, Вашингтондо 6 жыл эмгектендим. Андан да мурда эл аралык консулдук иштерге байланыштуу юридикалык маселелер менен иштегенмин. Ошондой эле аймактык өкүлчүлүктөрдө да иштедим. Маселен, биздин Македониянын борбору Скопьедеги элчилигибизде иштегем. Башында мен юрист катары сотто жана ар кандай юридикалык компанияларда эмгектенип, кийин тышкы иштер министрлигинде карьерамды уланттым. Бул 20 жыл ичинде болду. Балким мен өзүмө караганда жашыраак көрүнөм. Ал эми экинчи суроого эмне дейсиз? Ал суроого жубайым жооп берсин. Биз биринчи дайындоом учурунда үйлөндүк. Бизге болгону 20дан ашып калган эле. Биз Македонияда, анын элчиликте иштеп жүргөн убагында үйлөнгөнбүз. Мен ошол жактанмын. Ошентип ошол жерде таанышканбыз. Кызык, сиздер ар башка өлкөлөрдөн экенсиздер. Ошондон бери абдан кызыктуу жашоо өткөрдүңүздөр. Көптөгөн жерлерде да жашап көрдүңүздөр. Ооба, сөзсүз. Айтмакчы, биздин өлкөлөр бир кезде бир мамлекеттин курамында болгон. Кийин экөө тең көз карандысыздыкка жетишкен. Сербия менен Македониянын ортосунда окшоштуктар бар, бирок айырмачылыктар да жок эмес. Ал эми жолдошуңуз сизди бир жерде көпкө жашай албас экениңизди алдын ала эскертти? Албетте, мен бул тууралуу билгем. Бул жакшы, биз менен бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат. Биздин берүүдөн кичинекей белек тапшырууга уруксат этиңиз. Бул биздин улуттук таттуулар. Шоколад менен капталган жент. Жент бул куурулган жана майдаланган таруу, ага шекер жана май кошулган. Бул таттууларды үй бүлөңүз менен бөлүшсөңүз болот. Чоң рахмат. Бул биздин программага катышканыңыздарды эскерүү үчүн сонун белек болот. Абдан кооз жана табитти ачат. Бул даамдуу деп ишенем. Албетте, биздин программага келип сонун рецепттер менен бөлүшкөнүңүзгө рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жана Казакстандагы жашооңуздар мындан ары да жакшы өтөт деп ишенебиз. Мына ушун менен программабыз аяктады. Сиздер ар дайым Silkway телеканалынын расмий социалдык баракчаларында Talk and Cook берүүсүнүн башка чыгарылыштарында көрө аласыздар. Кийинки жолугушууга чейин.